Пара алуу, пара берүү жана коррупция менен кармалгандар мамлекеттик кызматка кайра келбеши керек. Мындай пикирин УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев Баткендин Кадамжай районунда УКМКнын бөлүмүнүн жаңы имаратын ачкан иш-чарада айтты. Атайын кызматтын башчысы коррупция боюнча кармалгандар айып пул менен бошотулуп, 1 же 2 жылдан кийин эле кайра мамлекеттик кызматка келип алып, мурдагы ишин жасап жатканын айтууда. Ошондуктан УКМК коррупцияга каршы күрөштү күчөтүүгө багытталган мыйзам долбоорун даярдап, коомдук талкууга чыгарган. Документте коррупция беренеси менен соттолгон жарандардын мамлекеттик кызматтарда иштешине өмүр бою тыюу салуу каралган. Ошондой эле андай адамдардын жакындары, жакын туугандары дагы мамлекеттик жана муниципалдык кызматтарда иштебеши зарыл. Бул берене менен кармалгандарга жаза катары айып пул салуу жагы алынып салынган. Күнөөсүн мойнуна алып келтирилген чыгымды төлөп бергенден кийин дагы берилген жаза мөөнөтүнүн теңин өтөп бүтмөйүнчө абактан бошотулбайт. Коррупция менен кармалгандар же кызматтан кыянаттык менен пайдаланган кызматкерлердин жакындары, жакын тууган уруктары, бала чакасы, ата-энеси, бир туугандары мамлекеттик кызматка алынбаш керек. Мына ошондо гана биз алар токтото алат экенбиз. Себеби коррупционер жок дегенде өзүн ойлобосо, тууган уругун ойлосун, бала чакасын ойлосун, ата-энесин ойлосун. Ушундай катаал шарттарды биз мыйзам чегин түзүп беришибиз керек болуп атат. Туура биз мыйзамда бүгүнкү күндө каралып аткан жанагы сроки санкцияларды көбөйткөн жокпуз. То есть ошол мурдагы эле статьяларда ошол эле сроктор калды. Бирок биз моралдык жактан жана ошол мыйзамда кабыл алынган көрсөтүлгөн санкцияларды аткаруунун катаалдыгын күчөттүк. Мындан ары дагы бир жолу эскертип айтып коеюн. Бир дагы коррупционер түрмөсүз бошолуп кетпейт. Сөзсүз түрдө өзүнүн түрмөдөгү мөөнөтүн алат, камалат, анан кийин гана чыгат.